Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын негизинде айылдык кеңештеги депутаттардын санынын жалпы санынан 30%дан кем эмеси айымдар үчүн резервделип коюлуш керек мыйзам боюнча. Аларга ылайык 8300 жалпы 8356 айымдардын жалпы мандаттардын саны 8356 болсо, айымдар үчүн белгиленген мандаттардын саны 2800ден ашуун, аларга 5300 айымдар талапкерлигин коюп ат салышты. Бүгүнкү күндө аймактык шайлоо комиссиялары тарабынан мандаттарды бөлүштү, добуш берүүнүн жыйынтыгын чыгарып, шайлоонун натыйжасын аныктоо этабы жүрүп жатат. Жалпы республика боюнча түзүлгөн 1400ден ашуун шайлоо округтардын ичинен 10 шайлоо округтарында айымдар такыр коюлган жок. Ал эми 18 шайлоо округтарында, бул айылдык кеңештерде 18 шайлоо округтарында айымдар белгиленген резервделген мандаттардын санына жараша азыркы кезде участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун негизинде аймактык шайлоо комиссиялары добуш берүүнүн жыйынтыгын чыгарып, шайлоонун натыйжасын аныктоо боюнча чечимдер кабыл алынат. Эмки этапта бүгүнкү күндө аймактык шайлоо комиссиялары келип түшкөн шайлоо процессинин катышуучуларынан арыз даттанууларды карап жатышат. Азыркы күнгө чейин бир дагы аймактык шайлоо комиссиялары шайлоонун натыйжасын аныктоо боюнча чечим кабыл ала элек. Чечимдер кабыл алынгандан кийин Борбор шайлоо комиссиясына тез арада кабыл алынган протоколдорду аймак шайлоо комиссиясы чечимдерди кабыл алып протокол толтурат жана жыйынды таблицаларды түзүп Борбор шайлоо комиссиясына жеткирүүнү камсыз кылышат. Азыркы тапта ушул добуштарды колго санын канча пайыз аяктап калды, болжолдуу менен качан жыйынтыгы чыгарылат? Анан экинчи суроо НДПК партиясынын тегерегинде айтып берсеңиз. Азыркы кезде кол менен саноонун протоколдорунун бардыгы аймактык шайлоо комиссияларына келип түштү. Бир гана шайлоонун натыйжасын аныктоо үчүн арыз даттанууларды мыйзамда каралган шайлоонун натыйжасын аныктоонун алдында аймактык шайлоо комиссиясы жыйынтык жыйын өткөрүш керек, итоговый заседание өткөрүш керек. Ал жыйынтык заседанияда келип түшкөн бардык арыз даттанууларды, кайрылуулардын баарын карап, тиешелүү чечимдерди кабыл алып, анан кийин шайлоонун натыйжасын аныктоого өтүшөт. Ал эми НДПК саясий партиясынын Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы биз ошол массалык маалымат каражаттарынан уктук. Аларды добуш берүүнүн жыйынтыгынан кийин добуштарды сатып алууга байланыштуу фактылар менен НДПК саясий партиясын каттоосун жокко чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алды. Аны эгерде нааразы тараптар Борбордук шайлоо комиссиясына Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин даттанылышы мүмкүн. Ал 3 күндүк мөөнөттө Борбор шайлоо комиссиясы дагы мыйзамда каралган мөөнөттөрдө ал арызды карап тиешелүү чечим кабыл алышы мүмкүн. Эгер ошол четтеп калса, жанагы өткөн партиялар кандай бири-бирине жылабы кандай болот ушул жана? Мыйзамда азыр эми биз себебин мындай бизге чечим келе элек, ошон үчүн эгерде мыйзамда каралган нормалар боюнча эгерде ал саясий партиянын алган добуштары биротоло баары чыгып кеткен болсо, анда шайлоо босогосу ылдыйлашы мүмкүн дагы, кийинки турган саясий партиялар дагы мандат бөлүштүрүүгө катышуу укугун алып калышы мүмкүн. Аны баягы добуштардын алып салынгандан кийинки этаптарда каралат. Азыр эми мен кийинкилер сөз кошулуп калат же алар кошулбайт деп айтыштан алысмын. Себеби биз азыр анын Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин баягы даттанылган жок. Даттанылган болсо, тиешелүү акыркы чечим кабыл алгандан кийин мыйзам боюнча мандаттарды ошол 7%дан жогору
алган добуштарды алган саясий партиялардын арасында бөлүштүрүлүшү мүмкүн.